Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн түз эфирде кайрылгым келди. Эмнегедир бүгүн Кыргызстаныбызда мыйзамсыз курулуштар деп бузуу бир модага айлангандай көрүп, туюп, мен силерге кайрылып жатам. Урматтуу шаардын башчылары, урматтуу райондук администрациянын башчылары, жеке ишкерлердин имараттарын бузарда мыйзамсыз деп эле бузууну модага айландырбаңыздар. Ошол жеке ишкер ошол эле кафесин, ресторанын салаарда жөн эле асмандан учуп келип бир күндө же бир саатта куруп койгон жок. Бул иш-чаралардын бардыгы бир канча документтерди талап кылат. Ошол документтерди жасап берерде шылуундар, ошол эле мамлекеттик кызматкерлер анча-мынча сол чөнтөгүн чоңойтуп алгандар. Ошолор алакандай документин жасап бергендиги үчүн ошол жеке ишкерлер ошол документке таянып ошол имараттарын салган. Бирок бузарга келгенде бул сиздин документиңиз мыйзамсыз экен деп бузуп жатасыздар. Эмне үчүн бузардын алдында сиздер биринчи ошол документтерди ким жасап берди? Ошону аныктап, ошол адамды жоопка тартып, ошол адамга жанагы жеке ишкердин кетирген чыгымдарын төлөөнү милдеттендирип туруп, анан эмне үчүн бузбайсыздар? Мен түшүнөм. Кайсыл учурда менчик болобу, мамлекеттик болобу, имарат кайсыл учурда бузулат? Эгерде биздин мамлекетибиздин ген планында эгер бул жерге жол кеңейтилет, же жол салыныш керек, же болсо бир мамлекеттик ишкана курулуш керек деген ген планда болуп, ошол мезгили келип калса, жол салынып, же ошол имарат салына турган мезгили келип калса, мен макулмун. Анда соттон чечим чыгарып, анан келип бузуп, бирок ошол учурда да жеке ишкерге эскертүү берилип, өзүнүн убактыларын белгилеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан бузуш керек. Бүгүн жеке ишкерлерди фашист сыяктуу келип туруп эле баса калып, мен сага эскерткенмин, мен сага түшүндүргөнмүн деген эле бир шылтоолор менен бузуп атат. Бирок ошо жеке ишкердин кетирген каражатын ким төлөйт? Ага ким документ берген? Ал документти ким кол койгон? Мына ошолордун баарын териштирип туруп, анан жеке ишкерлердин ишканаларын бузганга мен да макулмун. Бирок ошол эле учурда сөзүн башында айткандай, эгер бүгүн жол салыныш керек десе, бүгүн анда бузуп башташ керек. Бирок 5 жылдан кийинки салына турган жолго 5 жыл башта иштеп аткан ишкананы бузуп, ал ишканада иштеп аткан 20 адамдын үй бүлөсү ачка калбаш керек. Ошол ишканадан түшүп аткан салык мамлекеттин казынасынан азайып калбаш керек. Мына ушул жолдорду караш керек. Биз көп эле шаарыбызда, Кыргызстаныбыздын бардык эле шаарларында, райондорунда көрүп атабыз. Бузуу иштерин мода сыяктуу өзүбүзгө тутунуп алдык. Мен туура түшүнөм. Эгер эл аралык жол кеңейтиле турган болсо, же эл аралык жолдо бир мыйзамсыз курулуштарды кылып, ал жерде бир көрнөгү дагы, көрүнүшү дагы бир начар акыбалда болсо, ал мыйзамсыз курулуштарды бузса, же болсо курулуштар алдыны өстүрүп алган жана навесчелерди бузса, эл аралык жолдордо мен макулмун. Анан ички саясатыбызда, ички жолдорубузда бир аз элге көп деле мындай тоскоолдук кылбай турган нерселер болсо, аны бузбай туруш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн этабы келет. Жеке ишкер убакыт сааты келет, тыйыны көбөйөт, өзү башкача жолду тандайт. Аскар Акаевдин маалында, президентибиз Аскар Акаевдин маалында көчөлөрдө коробка коюп алып, соода кылганга дагы мүмкүнчүлүк берген. Бүгүн анча-мынча адамдарды көчөгө
коробка коюп отурчу десе уялат. Ал адам ошол кезде ошого муктаж болчу. Ал коробканын үстүндө коюп алып саткан нерсесине макул болчу. Бүгүн ошол адамды айтсаңар, алар уялат, бара албайт. Алар акчалуу болду. Бакиевдин кезинде күркөлөрдө жана камокчолорду коюп алып иштеткендер бүгүн камокко барып отур десе отура албайт. Себеби алар магазин салды. Алар мыйзамдуулукка өтө баштады. Бүгүн ошо эле кызыл сызыкка чейин чыгып алган кафелер, ресторандар бир канча жылдан кийин өздөрү жыла баштайт. Бул замандын талабы, бул адам баласынын жашоо шарты. Бүгүн кээ бирки адамдарга мен таң калам. Мыйзамсыз деген түшүнүк киргизип алышты. Өзү жашоодо мыйзамдан мурда адамгерчилик деген жаралган. Биз адамгерчиликти сүрүп таштадык. Бүгүн биз мыйзам деп эле мыйзамга такап атабыз. Туура эмес. Мыйзам өз жолу менен кетет. Мыйзам деген адамгерчиликтен кийинки жаралган түшүнүк. Мана кече Батуми ресторанын бузуп атканда мыйзам деп талкалоо иштерине киришти. Жеке ишкер ал жерде ыйлап атат. 3 күн убакыт бергиле. Мен бул жерди таза, жакшынакай кылып бузуп алып чыгып кетейин деп. Десе адамгерчиликти сүрүп таштады да мыйзам деп туруп бузуп баштады. Бул туура эмес. Ар бир мыйзамсыз, эгер көк китеби бар, көк госактысы бар, жеке ишкер бир имаратты саларда ал жерде келишимде жазылып турат. Мамлекетке керектүү учурунда келишим бир тараптуу бузулат. Жана бул жерди баштакы калыбына келтирип берем деп жазылган ишкердин ал жерде келишими бар. Аны мамлекет келип, же мэрия, же райондук администрациядан келип бузуштун кажети жок. Аны адам өзү бузуш керек. Аны бузбайбы? Соттун чечими чыктыбы? Бузбайбы? Ага бир мыйзам жол бериш керек. Ага бир налогун көтөрүш керек. Же болсо дагы бир кысымдар болуш керек. Анан басагал фашисттердей болуп барып, андай талкалоо иштерине киришпеш керек. Бул туура эмес адат болуп калат. Мисалы, Ноокат районунда жолдун эки жээгин бузгандарга мен деле макул болдум. Анткени ал эл аралык жол. Ал жерде жол кеңейиш керек. Шаардын ичинде кээ бузуп аткан, кээ бир аз шапкече кылып, жанагындай навесче кылып чыгарып алган дондордун алдындакыларды бузуп койгондорду, бузуп аткандарды көрүп, чындыгын айтсам, бул жөн эле пиар. Ал адамдарга деле мишайт эткен жок. Болгону бир-эки арызчыл адамдар болот. Арызчыл адамдар, алар колу курттап жазып турат. Ошолордун арызына таянып, эл колдоп атат, эл мынтып атат деп, арыз жазылды деп иш жүргүзүштүн кажети жок. Ошол кол койгондордун ар биринен сурап чыксаңар, жарымы эмнеге кол койгонун да түшүнбөйт. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы кыргыз бийлиги мен сиздерден суранам, жеке ишкерлер салыгын төлөп бир канча адамдарды иш менен камсыздап атат. Бардыгы эле мыйзамдуу деп айта албайм. Мыйзамсыз дагы иштер болот. Бул адам баласы төрөлгөндөн бери биринчи адамгерчилик деген мыйзамды кабыл алган, андан кийин мамлекеттик мыйзамдар кабыл алынган. Ошондуктан урматтуу шаар башчылары, райондук администрациянын башчылары, мен сиздерден жеке ишкер катары суранам. Жеке ишкерлерге болгон мамиле таза, ыймандуу, адилеттүү жана сылык болушун каалайм.